Ассаламу алейкум кыргызстандыктар, Россияда эмгек кылып жүргөндөр, бардыңарга Алла Таала үйүңөргө тынчтык берсин, кылган ишиңерге ийгилик, тапкан акчаңарга бараке. Алла Таала бизди жаман жолдон тосуп, жакшы жолго буйрсун. Амин. Алла Таала Кыргызстаныбызды өнүктүрүп, күчтүү өлкөлөрдөн кылып берсин. Амин. Туугандар, кыргызстандыктар, бул видео чыгарышта компания Агахан Кыргызстанда канчалык жакшы деңгээлде ишмердүүлүк көрсөтүп атат, ошону биз сүйлөшөбүз. Мына карагыла. Агахан компаниясы өтө өнүккөн компания дүйнөдө. Кыргызстан үчүн канчалык деңгээлде жакшылык кылып атат, инвестиция кылып атат, өлкөнүн өнүгүшүнө салымын күчтүү кошуп атат. Ошого кайрылат элем кыргызстандыктар, мына өмүр өтүп атат. Өмүрүбүздү Алла билет, может адашып атам, өмүрүбүз жарымы өтүп кетип атат да, или 3-төн 1 өмүр Россияда өтүп кетип атат, либо Америка иммигрант болуп атабыз. Бул деген балдарыбызды окутайлык, илим берелик, билим берелик, обязательно окутуш керек экен да балдарды. Ошого кайрылат элем, кийин мына Россияда иштеп аткандар, акчаңарды чогултуп, Кыргызстанга барып бир бизнес кылгыла, өнүккүлө. Мына чоң шанстар болуп атат. Алла Таала жактан Кыргызстаныбыз өнүгүп, адилеттүү болуп атат, күчтүү кетип атат, өнүгүп. Агахан компаниясы мына Минздравга өтө күчтүү инвестиция кылып атат экен. Одан башка банк өнүктүрүү несинде деңгээлинде күчтүү иштеп атат экен. Дагы 4-5 нени айтты да, күчтүү мындай Кыргызстан көп нерсе пайдалуу болуп атат экен. Келгиле аракет кылайлы, балдарыбызды окутайлы. Биздин балдардан чоң ушундай компаниясы болсун, дүйнөгө Кыргызстанды алып чыксын, көрсөтсүн мындай. Ушундай чоң адамдар чыгыш керек Кыргызстандан. Илимдүү, билимдүү бизнесмендер. Мына дүйнөнү карасаңар, азыр дүйнөдө бай адамдар көп жакшылыкты кылып атат. Ошону кылышыбыз керек, балдарды окутуп, иммигрант болууга биздин балдар кыргызстандыктар мындай бизнесмен болуп күчтүү чыгыш керек да. Неге буну сүйлөп атам? Күндө ушул теманы эле сүйлөйм да. Ушул тема мага жагат, потому что өлкөң өнүксө, акчаң көп болсо, өлкөң бай болсо, сен иммигрант болбойсуң, сени элиң, Кыргызстан эли иммигрант болбойт. Мен ушул теманы сүйлөйм да, мага жагат да, потому что азыр иммигрант болуп келип атабыз. Жоктуктан келип атабыз, иммигрант болуп иштеп, үй салып алайын, машина алып алайын, бизнес кылып алайын деген ар ким жакшы ниетте келип атат да Кыргызстанга. Ошого силерге кайрылат элем. Мен сүйлөгөн сөздөрүм кимге жагат, кимге жакпайт мен билбейм. Ар ким өзүнүн ою, ар ким өзүнүн пикири. Пикириңерди жазгыла комментарийга, мындай өзүңөрдү өнүктүрүшкө аракет кылгыла. Мына кичи нелер курстар бар Кыргызстанда, Россияда бар. Окугула 3 айлык курслар бар, 2 айлык курстар бар для бизнеса, бизнес кылыш үчүн окуш керек. Өнүгүш керек, өнүктүрүш керек ар бир адам өзүнү. Мындай жүрөрүм. Саар чыгасың ишке, кеч келесиң. Постоянно шундай бир жолдо барасың, бир жолдо келесиң. Москвада алайлык таксибиз көбүбүз. Мен жаман деп айтпайм. Алхамдулилlah көбү семьясын багып атат, атасына акча салып атат, апасы. Ар күнү бир темада барып келип. Адам бир айда жок дегенде бир какой-то өзүнүн жашоосун өзгөртүү кириш керек. Дүйнө жактан, дин жактан, дүйнө жактан какой-то бир ойлонуш керек. Бизнес кылам, мындай кылам, андай кылам деп да. Мына Химкиде мечиттин имамы сураптыр. Биздин Кыргызстанда не кыласың? Не иш кыласың десе, такси. У тебя сел какой деп. Ниетиң не? Будущее десе, үй салыш. Бардыгы ошо 6-7 осунан сурап, бардыгы үй салыш. Туура үй салыш керек. Баламды окутам, баламды бирдеке кылам деген ой болуш керек да Кыргызстандыктар. Болбосо болбойт. Аракет кылып окутайлык.